Сооротуучу Кудай. 6-июль. Бир урууда уруу башчы бардык мүчөлөрү үчүн 100 жүрүм-турум эрежесин жазып, баарына жарыялатат. Бул эрежелердин бирин бузган адам жонуна 100 камчы жазалышы керек. Уруунун ар бир мүчөсү ал эрежелерди бузбаганга аракет кылып жашап жатышты. Кээ бир бузуп алгандар жазаларын алып жатышты. Бул жаза чынында оор жаза эле. Ал жазага туш болуп калгандар көпкө чейин калыбына келе албай, ооруп калып жатышты. Күндөрдүн биринде уруу башчынын уулу эрежелердин бирин бузуп алды. Ошондо бүт баары уруу башчынын алдына келип турушту. Алардын баары оюнда эмне кылаар экен? Чын эле өз баласын ургула деп буйрук береби? Же жөн эле анын жаман иштерине көз жумуп коебу деп жатышты. Бирок аларды таң калтырып, уруу башчы башын көтөрүп, катуу үн менен мындай деген буйрук берди: баламды байлап, 100 камчы жазасын бергенге даярдангыла. Бирок андан ары эмне болгону бардыгын ыйлатты. Уруу башчы ордунан туруп, баласынын жанына басып барып, өз денеси менен баласынын денесин жаап, баласынын ордуна 100 камчы жаза алды. Муну менен ал мыйзамды да аткарды. Ошол эле учурда уулун жазадан коргоп калды. Айкаш-чыгашта да ушундай болгон. Кудай өзүнүн ыйыктыгына, адилдигине жана адилеттүүлүгүнө каршы чыга алган эмес. Ыйса биздин бардык күнөөлөрүбүз үчүн курмандык болуп, биз ала турган жазаны алды.